Рахмат, урматтуу депутаттар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин комитет тарабынан кыска мезгил ичинде сот реформасы багытында 5 мыйзам долбоору даярдалып, парламентте жактырылгандан кийин ага президент кол койгон. Ошонун натыйжасында эгемен тарыхыбызда быйыл биринчи жолу толук кандуу сот реформасына старт берилди. Мындай реформа шериктеш өлкөлөрдүн ичинен бизде биринчи жолу башталып отурат. Сиздер менен бирге мыйзам талап кылгандай кезексиз сессияга чогулуп, сотторду тандоо кеңешин бекиттик. Андан соң Жогорку соттун жана Конституциялык палатанын мүчөлөрүн шайлоого аракет жасадык. Бул аракетибизден кандай жыйынтык чыккандыгын бардыгыңыздар жакшы билесиздер. 15 августка белгиленген кезексиз сессия иш жүзүндө үзгүлтүккө учурады. Конституциялык орган болгон Жогорку кеңештин иши кимдер тарабынан кантип үзгүлтүккө учурады? 15 августта күтүүсүз жерден эле Жогорку кеңештин алдында атайы уюштурулган топтогу элдин каршылыгы пайда болгону баарыбызга, айрыкча мага табышмак болгон. Бирок арадан бир аз убакыт өткөн соң бардыгы түшүнүктүү болду. Жана бул аракеттер ак-кара сыяктуу аныкталды. Кыргыз эли шибегени капка ката албайсың деп коет. Ошол күнкү сессиядан кийин мен бул митингдин катышуучулары менен бирме-бир жолугушуп, бир топ кызык маалыматтарды алдым. Көрсө 6-7 апрелдеги окуялардын активдүү катышуучуларын таластан президенттик аппарат атайын чакыртышыптыр. Шылтоосу парламент ыңкылаптын катышуучуларынын жеңилдик бере турган статусун мыйзамдаштыргандан баш тартып, ал аз келгенсип экс-министр Бакыт Калиевди абактан бошотуу максатында сотторго кысым көрсөтүп жатыптырбыз. Мына ушундай жалган маалыматка алданып калышканын митингке келгендер айтып беришти. Элдин санын көбөйтүү үчүн Лев Толстой көчөсүндөгү эмгек биржасынан бир топ адамды, ага кошумча бюджет кызматкерлерин чыгарышкан. Таластан келген азаматтар кимдир бирөөлөр аларды арам саясий максатында пайдаланып жатышканын кеч түшүнүшүп, абдан нааразы болушту. Данияр Тербишалиев коллегабыз бул нааразылыкты жабуу максатында Дасмия ресторанында 70-ке чукул кишиге сый тамак уюштуруп, ал жерде жеке өзү болгон. Чайдан кийин таластан келгендер кайра кеткенге жол кире талап кылышканда, Каптагаевдин тегерегиндеги балдар 4000 сомдон карматышкан. Жашырган эмне? Бул спектакль толук бойдон президенттик аппарат жетекчиси Эмилбек Каптагаев тарабынан түздөн-түз уюштурулган. Муну далилдей турган күбөлөр, фактылар толук жетиштүү. Жеке мени Бакыт Калиевди абактан бошотуу катына кол коюп, парламенттин сот укук маселелери боюнча комитетинин төрагасы катары сотторго кысым көрсөтүп жаткан адам катары көрсөтүшүптүр. Мен бул катка кол койбогондугумду далилдеп бергенден кийин көпчүлүгү таң калышты. Президенттик аппарат жетекчиси мына ушундай арам ыкма менен жеке мени гана эмес, бүтүндөй парламентти элге жаманатты кылууда. Бул шартта мыйзамдуу суроо туулат. Эл депутаттары өздөрүнүн эмгек отпускасын ортодон бузуп, кезексиз сессияга чогулуп жатса, анын ишин Каптагаев президенттин уруксаты менен үзгүлтүккө учураттыбы, же бул анын жеке демилгесиби? Бүгүн мына ушул суроолорго мен так жооп берүүгө даярмын. Жана менин бул аракетимде 120 депутаттын Жогорку кеңештин ар намысы тыгыз байланышкандыгын унутпасаңыздар. Мен президенттин Жогорку кеңештеги өтө ишенимдүү жана урматтуу өкүлү Данияр Нарымбаевке расмий түрдө кайрылам. Бүгүнкү отурумдан кийин менин сөзүмдүн стенограммасын алып, президентке Каптагаевдин иш аракети тууралуу так маалымат берип койсоңуз. Себеби бул өтө маанилүү жагдай. Анткени Каптагаевга каралып жаткан маселе жакпай калса, жеке өзүнүн демилгеси менен Жогорку кеңештин ишин үзгүлтүккө учурата берсе болобу? А балким мындай тапшырманы урматтуу президентибиз өзү берип жатабы? Жогорку кеңеш конституциялык орган болгондуктан, анын ишин атайлап үзгүлтүккө учуратуу мамлекеттик төңкөрүшкө тете экендигин расмий билдирем. Буга сөзсүз баа берилиш керек. Мындан кийин да бул ишке баргандар мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылуусу зарыл жана бул маселени Жогорку кеңештин атайын комиссиясы иликтеп баа бериш керек деп эсептейм. Сиздердин көңүлүңүздөрдү дагы бир фактыга бурам. 15 августта саат 9-да бул залда мен жана төрага жана СДПК фракциясы толугу менен чогулганбыз. Аталган фракция өкүлдөрүн имаратка эч кандай тоскоолдуксуз киргизип жиберишкен. Эмнеге? Мунун да жообу жөнөкөй.
Мен кабинетимдин терезесинен СДПК фракциясынын депутаты Данияр Тербишалиевдин митингчи аялдардын коштоосунда имаратка мамлекеттик күзөт кызматынын эч бир каршылыгысыз кирип жатканын өз көзүм менен көрдүм. Ошол эле учурда башка депутаттар кире албай турушту. Депутат Равшан Жээнбеков жогорку кеңешке кире албай, митингчи аялдардын кол салуусуна дуушар болуп, өзүнүн кемсинткен сөздөрдү угууга аргасыз болду. Урматтуу депутаттар, качантан бери күзөт кызматында иштегендер кайсы депутатты киргизип, кайсынысын киргизбеш керектигин чечип калган. Буларга мындай укукту ким берди? Кимдин буйругун аткарышты? Бизде күзөт кызматынын катардагы кызматкери жогорку кеңештин сессиясына кайсы депутатты киргизиш керектигин чечип калган болсо, ошол учурда президенттин парламенттеги өкүлү Нарымбаев четте баарына кызыгуу менен көз салып карап турду. Биз мамлекеттик күзөт кызматына ким ушундай буйрук бергенин тактап чыкпасак, уят болобуз. Биздин коллегабыз Эркинбек Алымбеков митингди өзү уюштурганын айтууда. Бул карандай калп. Алымбеков кокусунан бул жерге барып, сотторду тандоо кеңешинин ишин сыңгала баштаган. Ал отко тамызгы гана болуп берди. Эмне деп сүйлөбөсүн, баарына мезгил өзү тараза. 15 август күнү саат 2-лерде гана биз көптөгөн кыйынчылыктар менен кезексиз сессияны баштадык. Мени сотторду тандоо кеңешинин ишин толугу менен жетектеп, кимдин судья болорун жалгыз чечип жатканымды айтышты. Биздин фракциядан кеңеште 2 гана мүчөсү бар болсо, анын ишин мен кантип жалгыз башкарам? Кеңештин 6 мүчөсүн СДПК жана Республика фракциясы жылдырышты. Дагы 8 мүчөнү оппозициялык Ар намыс жана Ата мекен фракциялары киргизишти. Дагы 8 адамды президентке караштуу судьялар кеңеши көрсөткөн. Мага да сотторду тандоо кеңешинин айрым мүчөлөрү, президенттик аппараттын кызматкерлери, жогорку сотко жана Конституциялык палатага талапкерлерден судьялык өткөзүү үчүн пара алып жатышканы тууралуу ушактар жетип жатат. Жеке менин бул жагынан алып караганда, Кудай алдында, элибиздин алдында абийирим таза. А эгер кимдир бирөөлөр пара алып жаткан болсо, жаратканыбыз өзү жазалап, аны энесинин ак сүт урсун. Урматтуу депутаттар, адам болгондон кийин болот экен бардык жерде. Мындан бир болжол менен 3 ай мурун каникулга кете элек мезгилибиз. Мага бир 2006-жылы мен депутат болуп турганда өткөн бир сот бар эле. Ошол бойдон мен ал сотту көргөн жок элем. Кабинетиме келип, конвертке салып, $10.000 берди да, сунду. Мен ошол эле ордумда калайын, ушуга чай ичип коюңуз, ошо жардам бериңиз деп. Мен аны кууп чыктым кабинеттен. Кууп чыгып атканда Ата мекен фракциясынан азыр атын Равшан Сабиров кирип калды. Ал чочуп эмне болду, тынччылык элеби дегенден тынччылык эле деп экөөбүз кофе ичип отуруп, мен айтып калдым, бул сот болуп иштейт бир жерде. 2006-жылы мен жардам берип өткөздүм эле. Конвертке салып алып $10.000 көтөрүп келиптир, кубалап чыгып атам десем, күлүп калды. Элдин баары акча сурайт, ап кел акча бер деп. А сен ап келген акчаны кууган кандайсың деп. Мен ошондо айттым ошол депутатка, коллегама. Равшан, бул жерде соттор акча бербей таза өтүп барып, кайра элден акча албай иштесин. Мына сот реформасынын негизи ушул деп айттым. Өзүнөн сурап алсаңыздар болот. Судьяларды тандоо иши кандай жүргөнүн бүт эл билет. Мен президенттик аппараттын бул телешоусуна катышкан судьялыкка талапкерлер менен жолуктум. Атайын чакырып, шылдың кылышканына баары капа. Айткылачы, мындай укугаларга кайсыл мыйзам менен берилген? Президент өзү баш болуп, билгенин жасап, саясий шоуго кирип жатканын карапайым эл деле жакшы түшүндү. Ошондуктан бүгүн эл мыйзамдуу суроолорду коюшууда. Эмне үчүн аларды атайын бүт кыргыз элинин көзүнчө шылдыңдашты? Мисалы, эгерде талапкер 10 суроонун 9-уна туура жооп берип, бирөөнөн такалып калса, дал ошол жерин кескилеп, теледен көрсөтүп жатышканын айтышууда. Бул эми президент менен анын командасынын кыла турган ишиби? Мынчалык пастыкка баруунун эмне кереги бар эле? Муну бүтүндөй сот системасынын коомчулуктун көзүнчө атайлап жаманатты кылуу аракети катары баалайм. Бул сот реформасын үзгүлтүккө учуратуунун камында жасалган иш аракет. Баарынан да президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Данияр Нарымбаевдин бул акцияга ынтызарлык менен жан аракетке түшкөнү көрүнүп турат. Анын себеби соттор кеңешинин Нарымбаевдин аялын судьянын кадыр баркына шек келтирген иш аракети үчүн кызматтан алуу туурасында президентке сунуштама жөнөткөнүндө болуп жүрбөсүн. Сөз болуп жаткан телешоуго 10 күн калганда президент Нарымбаевдин аялын кызматтан четтетүү буйругуна кол койбоду беле. Мен Нарымбаевдин өзүнөн сурагым келет. Сиздин бул жагдайды эске алганда судьяларга суроо берүүгө моралдык укугуңуз бар беле? Эмнеге сиз президентке моралдык жана этикалык жактан алып караганда судьяларга суроо салганыңыз туура эмес болуп каларын түшүндүргөн жоксуз? Мына сиз
Данияр Ильич, судьялардан Конституциянын кайсы беренесинде эмне жазылганы тууралуу сурадыңыз? Жеке өзүңүз Конституциянын кайсы беренесинде эмне жазылганын так айта аласызбы? Мисалы өзүңүз кошо жазышкан, жазып катышып кабыл алышкан бүгүнкү Конституциянын 52 статьясы эмне деп турат, айтыңызчы? Канча пункттан турат, айтыңызчы? Көрдүңүзбү, айта албайсыз. Мен Өзбекстандын Конституциясын сурабай эле коеюн. Урматтуу депутаттар, мен президенттин анын командасынын телеэфир аркылуу судьяларды бүт элге шылдың кылгандыгын өтө ыплас саясий интрига катары эсептейм. Анын түпкү максаты өздөрүнүн арам иштеринде колдонууга болбогон судьяларды тизеден чабуу болгон. Бул демилгени ишке ашыруу үчүн Роза Исаковна билдиргендей, президент, анын командасы атайы комиссияга 40 адамды чогултуп, талапкерлердин Конституцияны жана башка мыйзамдарды, чет мамлекеттердин сот өндүрүшүнө байланыштуу тажрыйбасын канчалык деңгээлде билерине баа бергилери келген. Урматтуу депутаттар, мага президент, анын аппараты эски Бакиевдик Конституция менен жашап жаткандай туюлуп жатат. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы вариантында 64-түнчү беренеде президенттин укуктары жазылган. Бирок бул жерде президент судьялыкка талапкерлерге сынак уюштуруп, андан кулагандардын документтерин кайра соттор кеңешине кайтарып бере тургандыгы тууралуу бир да жобо жок. 11 пунктунда президент Конституцияда каралган башка да укуктарга ээ экендиги камтылган. Бул президенттин Конституцияда каралгандан артык баш укуктарга ээ эмес экендиги так билдирилип турбайбы? Судьялардын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамда Жогорку сот жана Конституциялык палатанын судьялыгына талапкерлердин документтерин президенттин аппараты тарабынан кайтарып берүү жагы каралган эмес. Мына ушул жагдайларды эске ала турган болсок, президенттин иш аракетин бийликти узурпациялоо катары бааласак толук жарашат. А бул өтө оор кылмыштардын катарына кирет. Президент, анын командасы сотторду тандоо кеңеши сунуштаган 29 талапкердин 14-ün өтө көп убакыт кечиктирүү менен Жогорку кеңештин кароосуна жөнөттү. Калган 15 талапкердин документин соттор кеңешине ар кандай шылтоо менен кайтарышты. Мен президенттин бул багыттагы ишмердүүлүгүн сынга алгым келбейт. Бирок комитет төрагасы катары бул талапкерлерден баш тартуу себептерин иликтеп чыгып, күлкү келерлик таң калыштуу жагдайларга дуушар болдум. Булар сиздерге да, урматтуу депутаттар, кызыктуу болот деп ойлойм. Убакыттын тагдырына байланыштуу баш тартуу жагдайынан 5 мисал келтире кетейин. Судья Шерматовдун талапкерлиги Өзбекстандын сот өндүрүшүн билбегендиги үчүн өтпөптүр да. Таң калыштуу. Биз эмне жарандарыбызды Өзбекстандын мыйзамдарына ылайык соттойбузбу? Судья Абдрахманованы алалы. Телешоунун демилгечилери анын талапкерлигинен жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердеги сот системасынын реформалоону жакшы билбегендигинин айынан баш тартышыптыр. Мен ойдон чыгарып жаткан жокмун, урматтуу депутаттар. Бардыгы мына президент кол койгон, өзү сотко жөнөткөн кагазында турат. Телешоуну уюштургандардын логикасына караганда Абдрахманова сот өндүрүшүн чет мамлекеттердеги сот реформасынын жыйынтыгына жараша жүргүзүшү керекпи? Бул акылга сыйбаган жорук. Судья Жамангуловага болсо, Жогорку соттун интернет сайтын дайым окуп турбаганына байланыштуу жок дешиптир. Бул судья өзү Жогорку соттун судьясы экен. Бул системаны экзамен алгандардан 10 эсе жакшы билет болуш керек деп ойлойм. Бул жагынан алып караганда сайтты окуу эмне кылат? Эгерде күндө өзү ошол кашада болуп атса, бул Жогорку кеңештин депутатын сен парламент радиосун дайыма укпагандыгың үчүн мандатыңан ажыратабыз деген менен барабар болуп жатпайбы? Судья Курманованын документтери эч себепсиз кайтарылган. Болгону Бишкек шаардык сотунда иштеши керектиги айтылыптыр. Бишкек шаардык сотуна барып иште дептир да. Качантан бери президенттик аппарат кимдин кай жерде иштеши керек экендигин чечип, сотторду тандоо кеңешинин милдетин аткарып калды эле. Же булар сот системасы жаатында жаңы мыйзамдардан кабардар эмеспи? Кызыгып болсо да көз жүгүртүп койгондон эриништиби? Дагы бир кызык мисалга көңүл бурсаңыздар. 3 судья бир ишти карап чечим чыгарышат. Президенттин комиссиясы бул 3 судьянын экөөсүн артка жөнөтүшүп, бирөөнүн талапкерлигин Жогорку кеңешке жөнөтүшөт. Бул эмне деген логика? Адилеттүүлүк жана мамлекеттик кызматтын принциптери кайда калды анда? Менимче бул жерде бир гана логика иштейт. Өзүбүздүкү жана бөтөн деген. Мындан башка булардын аракеттерин түшүндүрө албаймын. Убакыттын тардыгына байланыштуу президенттин командасынын бардык фокустарын айтып бере албаймын. Бирок бул баш тартуу протоколдорун даярдагандар
президентти эл алдында уят кылышканы, ар намысын түшүргөн үчүн жооп берүүлөрү керек. Бүгүн судьяларды тандоо кеңеши ишеним көрсөткөн бир канча судьялар жогорку даражалуу чиновниктердин арам оюндарынын курмандыгы болушту. Мунун баары сотторду өз таасиринен чыгарбоого багытталган иш аракет болчу. Жаңы мыйзамдар боюнча соттор чындап эркин болушат. Бул бийликке жакпаган көрүнүш. Ошондуктан күчтөрүнүн жетишинче каршылык көрсөтүшүүдө. Кээ бир жерде алар активдүүлүктү бурмалап, адилеттүүлүктү бурмалап, мамлекеттик кызматтын зордук зомбулугун көрсөтүп келе жатышат. Биз эмне үчүн сот реформасын баштадык? Биз соттор бийликке, коррупцияга жана акчага көз каранды болбосун дедик. А бийлик болсо, сотторду да эле болсо биз тандайбыз дейт. Эгер андай болсо, бул реформанын зарылдыгы барбы? Андыктан биз реформанын аягына чыгышыбыз керек. Кыргызстандын келечеги үчүн биз бул ишти бүткөрүүгө тийишпиз.